Баткен облусунун быйылкы жылдын түшүмү үчүн жаздык жана күздүк себүүдө 30.501 гектар жерге кылкандуу дан эгиндерин себүү пландалган. Айдап себүүгө айыл чарба техникасы даяр. Күйүүчү жана майлоочу майлар дыйкандарга мамлекет тарабынан арзандатылган баада сатылууда. Учурда жер семирткич үрөөн жергиликтүү базарларда сатыкка коюлган. Облуста 1450 гектарга буурчак, 432 гектарга май өсүмдүктөрү, 9247 гектарга буудай, 11495 гектарга арпа себүү пландалган. Лейлик районунун тургуну Мурат Байдуллаев жылдагыдай эле дан эгиндерин айдоо менен алек. Бергенде жылга 2 гектар жерим бар, арпа егем. Şu dehqonchilikdan endi mol holaga, texnikalar Xudoga shukr mana bardыгы kelgan. Emen boyuncha işte haydap atar жерди. Баткен облусунда 2021 жылы жазгы тала жумуштарын өз убагында бүтүрүү максатында облус башчысынын буйругу чыккан. Анын алкагында пандемияга байланыштуу азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу, бааларды турукташтыруу, айдоо аянттарын кеңейтүү, негизги керектелүүчү продукцияларды өндүрүү менен көлөмүн өстүрүүнү колго алуу тапшырмалары берилди. Айыл чарбага кошо аймактарды өнүктүрүү милдети жүктөлгөн министрлик дыйкандарга лизинг шартын жакшыртуу үстүндө. Өлкөнүн машина трактордук паркын жаңылоого 33 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, быйылкы жылдын эсебинен 13 даана техника алынган. Лизингке техника алуу жеңилдетилген шартта берилүүдө. Бул лизинг алуучунун өзүнүн кошкон салымына жараша болот да. Мисалы лизинг предмет, мисалы тракторду алса, трактордун баасынын 30% төлөсө анда трактор техника өзү залыктуу болот. Өкмөттүн тапшырмасы менен быйыл азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, өлкөнүн экспорттук дараметин жогорулатуу максатында кайрак жерлерди иштетүү менен айдоо аянттарын кеңейтүү каралган. Ички керектөөлөрдү кылкандуу дан эгиндер менен камсыздоо, тоолуу аймактарда мөмөлүү дарактарды тамчылатып сугаруу, аймактын климаттык шартына жараша жашылча жемиш өндүрүмүн көбөйтүү мерчемделген. Быйыл тоют камдоого өзгөчө көңүл бурулат. Мен себептен дегенде биз ошол 4 түлүк малыбыз айыл чарбасында 4 түлүк мал көбөйүп баратканына байланыштуу ошол 30% ошол чыктуу тоют тоюттарды даярдоого кетет. Бул тоют даярдоодо ошол бул себеп оборот да каралат дагы, жердин көзүлүгү дагы өзгөрөт. Учурда министрлик үрөөн менен камсыздоо, дала иштери үзгүлтүксүз жүрүү үчүн техникаларды даярдоо, күйүүчү майлоочу май, минералдык жер семирткичтерди камдоо, өсүмдүктөрдү дарылоо багытында иш жүргүзүүдө. Ошондой эле айыл чарбасын каржылоо 9 долбоору ишке кирди. Анда малчылар менен дыйкандар үчүн иштөө багытына карата 6-8-10% жылдык өстөк менен насыялар берилүүдө. Сайфуддин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.